Күз да келди, гүл саргайды биз көргөн. Бүтелер күлемен, деп болчок айнен күледі. Баракелди. Айылда ошо дөпөрасы менин ролумдагыдай жашоодогу айылда бир досум бар. Чынында. Бирок ал достун анча-мынча адамга караганда жүрөгү таза да. Ушундай эле ойнойт да, боюңа тузатма эле. Ага дагы бир аз сүрдөт. Азыр сизден сүрдөп атат, 35 адамдан бол сүйлөп оозунан сөз чыкпай калган. Анда өзүм алдап коем. Бул образда анча-мынча асып ойной албайт, бул кыйын образ. Ошол айылда көп эле айтыша берет. Сен апаң ырдайт эле, себеби менин апам 3 жашымда өтүп кеткен. Өзүм. Үйлөй турган не болсо ошону кыла берет дечи. Деп айтыш керек. Мылтык атам да. Бул тешикке атсам Байма мырза кандай дейт? Алды да, алды. Снос болуп кетти дейт. Бул бизнестер барды снос болуп кетти дейт. Салам Жылдызтайм YouTube каналынын сүйүктүү көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде өзгөчө конокторубуз бар. Алар кимдерде турсаңыздар, актер, шоумен, вайнер Эмиль Токтошов жана дагы Баяман Сатыбеков. Кош келдиңиздер. Кош келдик. Буну мындай да, бою кичинекей болгону менен фамилиясы жаман узун да, ошо жагы бар да. Айттым акыра. Кош келдик, рахмат. Баяман Сатыбалды уулу. Ким болду? Сатыбалды уулусуң? Эң алгачкы эле сурагым келип атканы, сиздер кантип таанышып калгансыздар, кантип вайн тартып калгансыздар? Жакында эле сиздин киноңуз уже бүттү. Жакында жарык көрөт. Саймадан мыкты интернети жана ТV менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Эң алгач эле ошол таанышууңуздар боюнча иштешип калганыңыздар кандайча болуп калган, ошол жөнүндө сурагым келип атат. Баяман мененби? Ооба. Баяман менен азыр деле жакшы тааныша элекмин. Тамаша, бул Баяман өзү таланттуу жигит. Ырдап турат, ырчы, азыр ырдатабыз буну дагы. Ырдатсак болобу? Ооба, болот. Өзү да айтып атты эле, азыр келатканда ырдагым келет деп. Анан өзү ырчы, таланттуу бала, аксынын уулу. Жаман эле өзүң тааныштырчу, мен тааныштырып атам го. Короче, бул ырчы бала да. Тойлордо ырдап турат, анан ошол Ошто эле тойлордо ырдап жүрүп, анан бул менен ага чыгармачылыктагылар ага ини боло беребизкан, ага ини болуп тааныш болуп жүрүп эле. Анан мен ошол айтып калбайбызбы кино деп, ошол дөпөрасы деп кино тарттык. Буюрса 4-сентябрда ушу Кыргызстан боюнча коюлат. Анан ошого даярданып жүргөн учурумда эпизодду кимдерди ойнотсом главный ролго өзүм менен шерик кылып деп, ошо актерлорду ойлонуп жүрүп, акыры Баяманды көрүп калып, анан Баяманды сценарийге жаздым. Бирок жазгандан кийин буну киного үйрөтүш керек болуп калып, анан киного даярданганча буну ошо Инстаграмдан вайндарга, видеолорго тартып, үйрөтүп аттым. Ошол кичине үйрөнүп, анан киного тартылды. Демек, сунушту сиз биринчи киргизгенсиз, Ооба. Баяман байкеге сизге киного тартуу максатында. Андан кийин эң главный ролду ойнойсуз бул кинодо. Эмиль байке менен иштешүү сиз үчүн оорбу же жеңилби? Айтам. Айтам деп аттың эле го. Байке менен иштешүү. Кандай десем? Айт, мен эмне кылам? Сайт берет акча. Жок. Андан эмне келдиң анда? Өзүңчү да. Жок, мен эмнеге айтам? Кантип айтам? Оңой. Жок, айтпайсыңбы? Ушундай. Уяла берем дейт. Негизи Эмиль байке айтып калыптыр да бир маектердечи, мен кыйнап эле Баяманды тартып кое берем депчи, бирок эч бир
эмемде четке какпайт. Ар бир кандай айтасыз, ошондой кылып түшүп берет депчи. Сүйлөбөйсүңбү эми? Эми Эмил байке менен иштешим жакшы. Жакшы да. Минустар болсо деле айтып койсоңуз болот азыр. Жакшы да. Кандай десем. Өзүм бир тууганымды эле көрөм. Айтканды эки кылбайм. Айтканды аткарып. Канча убакыттан бери тааныш болуп жүрөсүздөр? Көп эле болуп калды, 4-5 жыл болуп калды. 4-5 жыл. 4-5 жыл болуп калды. Түшүнүктүү. Вайндар кантип жаралып калат? Эми мындай кылабыз, вайндар боюнча көбүнчө бою кичинекей, бою узун кылып вайндар тартабыз. Менин колумдагы, бунун колундагысы чоң болуп мага бергенде мага кичинекей болуп калат. Ушундай видеолорду көбүнчө тартабыз, анан үнү жок видеолорду көбүрөөк тартабыз. Көбү түшүнөт да, башка улуттагылар дагы түшүнөт. Анан кээ бирде чынында башка бирөөлөрдүн видеолорун турайбыз. Турайбыз дегенде прям ошондой точ кылбайбыз. Бир аз өзгөртүп, биздин экөөбүздүн боюбузга жараша шуткалар, тамашалар болуп калган болсо, башка мамлекетте тарткандардыкы чыгып калат да. Ошолорду алып туруп эле, ошолорду бир аз өзгөртүп, анан кыргызча вариант кылып туруп тартып чыгарабыз да. А так өзүбүз эле ойлонуп чыгарабыз. Негизи вайндарда сиздин боюңузга тийишкен учурлар көп болот экен. Көңүлүңүздү оорутуп калбайбы? Деди. Көңүлүңүздү оорутуп. Мен эми айтып берейинби? Мунун ордуна мен айтам, көп сурап берет. Инстаграмдан, көчөдөн, бардык жерден эле жазып, сен мунун неме кыла бересиң, бою кичинекей деп, бунун бою кичинекей, бунун Алла Таалам берген бою дем бул. Анан эми мен мунун боюну асылбай, боюң өссүн десем, бою өсүп кетмек беле. Бул себеби тамашаны жакшы түшүнө көтөрөт. Мен башында экөөбүз таанышып атканда айткам буга, түшүнгөн мен бир аз өз дагы корккондонбу же эмнеден жакшы Эмил акам бир туугандымдай дей берди. Чынында мен менен иштеш бир аз кыйыныраак. Баяман бир-эки неме кылганда катуураак урушуп коем, сөгүп коем. Анан эми ошол нерселерге көндү, башында айткам, урушам, катуураак айтып коюшум мүмкүн, мен ошого чыдайсың десем, макул деп чыдап, азыркыга чейин чыдап келатат. Жакшы буйруса. Мындай кийин чыдабайсыңбы? Ошентип боюна асылганыбыз менен бул капа болбойт. Тамашаны жакшы көтөрөт. Түшүнүктүү. Сиз ушудан 2013 жылы Түндүктүк келин тасмасында Дөпарас Каймана аты менен таанылгансыз. Мен дагы сизди ошол кинодон кийин аябай жакшы тааныйм. Негизи тамашоодон кийинби же ошол кино сизди көтөрдүбү? Мен эч качан неме дей албайм. Мисалы мен башка азыр деле дейм, данный момент азыр деле башка Европанын кинолоруна катышып калсаң эгер дейм, мисалы Кудай кааласа дейм, катышып Голливудтун киносуна дейм катышып калган болсоң деле кийин бирөө сурасачы, сени тамашоо көтөрдү же Голливуд көтөрдү десе деле мен по-любому тамашоо көтөрдү деп айтам. Ал Түндүктүк келинге катышканын себеби ошол через тамашоо аркылуу ойноп калгам. Бул жерде баардык нерсеге тамашоонун немеси бар, салымы бар. Эрмек Нурбаевдин салымы бар. Ошолор бизге Эрмек Нурбаев тамашоого алып чыгып бизди үйрөткөн үчүн биз ушинтип азыр бир эле мен эмес, азыр кино тартып аткан кино жаатында 70%-ын баардыгы эле тамашоонун жигиттери азыр кино тартып Кыргызстанга жакшы кинолор тартып, башка мамлекетке чейин кинолордун фестивалдарга чейин жөнөтүп атат. Ошо тамашоонун балдары кино тартып калган да азыр. Ошо. Бирок сиз Түндүктүк келин тасмасынан кийин тааныла баштагансыз. Ошол кинодон кийин анан бир маектериңизде да айткан экенсиз да, ошол тасманы көрүп атканда атам чыгып кеткен, таарынганчу болгон депчи. Азыр кинону тарттыңызда, атаңыз кандай көз карашта? Ал кино мындай, ал интервьюмда мондой болгон. Монтаж кылып чыгарып коюптур, тиги кинодогу ылайыктуу болуп калыптыр да. Немечи? Түндүктүк келинге ошентип ойногон деп элдер көбүнчө ошондой түшүнүп калыптыр. Бул немеде мен Түндүктүк келинде катышканымда
премьера болгондо, жабык көрсөтүү болгондо ошондо атам чыгып кеткен да, кинотеатрдан көрбөйчү. Эми кызыкча болот эми ата да по-любому. Анан эми ушунча чыгармачылыкта жүрөсүң, анан келип ушундай орукчанын образын ойнойсуңбу деп капа болуп түшүп кеткен. Анан кийин эле түндүктүккө эле жакшы болуп, кинолорго болуп, элдин баардыгы допераз деп калса, кийин атам мен допераздын атасымын, мен допераздын атасы болом деп ошентип калган да. Анан кийин могул доперазды 2013-төн бери кыялданып жүрдүм. Кино тартам өзүнүн доперасына, жана ушу допераздын окуясын тартам деп. Анан эми 2013-төн бери азыр 2025 аябай көп жыл өттү. Чынында допераздын образын унутуп калдым. О киного тартылайын деп атканда, анан ошондо айылда ошо допераз менин ролумдагыдай жашоодогу айылда бир досум бар. Чынында. Бирок ал достун анча-мынча адамга караганда жүрөгү таза да. Ал бирок мен бул жактан, көчө жактан карап турсаң, тааныбаган адам ал бала менен учурашпайт да. Себеби катурага эле неме болуп калбасын, кат тийип калбасын, но бирок чынында допераз, жашоодо допераз бала, досум. Эми башкача жүрөт, көргөн адам жиркенет ал менен көргөндөчү. Бирок ал менен учурашып сүйлөшүп көргөн эмес да. Сүйлөшүп көрсө, жакшы таза кийинип жүргөн адам менен учурашкандан көрө тиги менен учурашып калышат да. Анан мен ошол досум менен көп сүйлөштүм, көп жанына бардым айылга. Сүйлөшүп, чай ичип отуруп, анан ал акыбалын сураганча, анан мен чында жашоосундагы образын урдадым да. Урдадым десем болот. Үйрөндүм кайра ошол образга. Анан ошол досумдун жан дүйнөсүнө кирдим. Жүрөгү таза. Анан мен сценарийди кайра өзгөрттүм. Мен ошол досумдун эле жашоосун көрсөтүп берейин кинодо. Адамдар ал бул бала менен учурашып сүйлөшпөйт, неге сүйбөйт деп жүрө берет. Эми сүйүүсү жок ал баланын деле. Канча менен деле чоң. Менен 1-2 жаш чоң. Сүйүүсү жок, аялы жок. Бирок ал менен бир жакшы бир кыз учурашкан, сүйлөшүп калган болсо, бактылуу болушат да деген да. Себеби таза, жүрөгү таза, аябай кичпейил бала. Анан ошол адамдын, ошол досумдун да образын, жашоосун элге көрсөтүп берейин дедим. Эми мен ал досум деле эмес, андай адамдар көп да азырчы. Ошого ошол адамдын жашоосун көрсөтүп берейин. Себеби кинодо допераз десе, допераз экен, мындай эмес. Сүйлөшүп, ичи таза, жүрөгү таза, ошол нерсени кинодо бердик десем болот. Тарбиялык мааниси дагы бар, Жагы бар, аябай көп. Кинодо комедия дагы көп, тарбиялуу жагы дагы көп. Азыр адамда аябай баягындай көйгөй болуп аткан нерселерди тамаша иретинде көрсөтүп берген аракет кылдык кинодо. Анын ортосунда бул келип калат, кинодо бул да кызычуу кылат, бул да тополоң кылат. Сиз кандай каарманды ойнойсуз кинодо? Киного Допераздын досубу же кандай? Досум болот. Досуңуз. Ооба, дос. Бул деле түндүктүн доперазы. бул Баша сыяктуу. мен түштүктүн доперазы, бул түндүктүн доперазы болот. Бирок бул анчалык допераз эмес. Бул Бирок өзүнүн жашоосуна окшош болот. Бул өзүнүн жашоосун эле мына бою ушундай эле ойнойт да. Ушундай эле ойнойт да, анан боюң кантип узатман. Сиз айткан экенсиз да, 2 жыл даярдагам ушул образды. Даярдадык. 2 жыл. 2 жыл аябай узак убакыт го. Жок, эми кандай десем, 2 жыл деп аны баягындагы айтып койдук. Бирок анын арасында 2 жыл эмес, 1 жылда деле тартсак болмок. Бирок эми анын арасында мен өзүм даяр эмес болуп калып аттым киного. Каражат жагынан иш кылса даяр болбой калып аттым. Ошого тиягымда даярданганча буну да даярдап, ошо 2 жыл даярдадык десем болот да. Анын арасында өзүм даярдандым. Ачыгы чынын айтыш керек, азыр айттым го досум менен. Анын арасында өзүм барып, ошол досумдан Айтып калдыңыз го, ошо досума барып, ошондо жанында жүрдүсүзбү бир күн кечке, кантип Жок, даярдандыңыз? жанында жүрдү дегенде кандай десем, даярданды дегенде монтип отуруп алып, репетиция кылып, баягындай эмес. Жөн эле ушинтип эле сүйлөшүп, күлүп, алакал сурап, чай ичип, көчө таласына чыгып, жардамдашмаш болуп, ушундай кылып эле
кадимкидей эле сүйлөшүп, бирок адан ошол немелердин образдарын алдым да. Кылыктарын, образдарын алдым десем болот. Анан сизге суроо бергим келип турат. Бул сиздин эң алгачкы киноңуз да? Эң алгачкы түшүп жаткан, Толук эме эпизодду аткарган эң алгачкы. Эң алгачкы. Ага чейин дагы түшүп. Ага чейин бирок кыска метр, кыска да. Чувство деп коет го, кандай сезим болду кандай бул сезим. кинодо? Анткени Эмиль байке айтып калганда, бул мен 5 жыл алдын уже будан катуу киришкенсем бул киного. Анан сизде 2 жыл даярдап, эми бул мен ойлойм, бул кино 5 жыл алдын көп жылдар бою, мисалы, сиз ойлонуп чыгайын деп атпайбы, аябай жемиштүү болот го деп. Мен Алла кааласа, Кудай буйруса. Айтпайсың, суроосуна жооп берип чыкса да болот эне. Чувство дегенде андай. Киночусун ама көрөсүз да. Жооптуктугарбы? Мен жооп берейин. Ооба, жооп берсеңиз болот. Ордуна жооп берип коеюн, билбейм эмне болуп атат бул. Сүрдөп атат, сизден Сүрдөөңүз эч ким жок го бул жакта. О кыз көрсө ушундай өзүн жоготуп берет. Неме? Кинодо ачыгы кыйналды. Башында кыйналды, анан башында кинобуздун башында дагы почти кыйын бир неме да, кинодо бир 3 күндүк бир неме бар, роль бар да. Ошону сразу бир күндө тартып бүтүрдүк да. Бассейнде тартканбыз. Ошол оор сценарийге биринчи ушуну кинонун башында эле тарттык. Ошондо аябай кыйналды. Анан бул бассейнге да, сууга да түшө албайт да. Чаба кура албайт. Өзүнүн жеринен келсе басып жүрө берет да. Анан өзүнөн терең жакка секирсе чөгүп кете берет да. Чаба кура албайт да. Анан ал бассейн терең. Бассейнге секириш керек. Бассейнге секирет, чөгүп кетет. Ал маалда биз тарткан маалда майда мындай дерзкая неме сууга түшө турган мал эмес эле да. Суугураак эле кичинечи. Анан ошол күнү жакшы погода ысып берди. Бирок бассейнде тоңуп калды бул. Сууга секирет, бассейндин суусун жутуп атты. Бир-эки мурдунан кан деле чыгып кетти окшойт, чөгүп кетипчи. Акыры кандай кылабыз деп бул бассейндин бул жагынан камера тартып турса, бетондун ылдыйына бассейн жакка бирөө сууга түшүп турат. Бул сууга секирет, барып туруп муну куткарат. Акыры мен секирем, ошентип атып аябай кыйналды да. Буну куткарам деп атып, мен суу жутуп алам ошентип. Бул да кыйналды, мен да кыйналдык башында. Кинонун башында. Анан кийин көнүп, жакшы уже кинонун командага көнүп кетти. Анан командада ачыгы командада 35 адам болот эми. Кинолорду билесиз, кандай тартылат, канча команда жүрөт, өзүңүз деле жакшы билесиз. Ошо командада 35 адам жүрдү. Анан 35 адам, экөөбүз ушинтип ойноп атсак эми артыңда 35 адам турат да, алдыңда 35 адам турат. Анан ал дагы көнгөн эмес да андай нерсеге. Ага дагы бир аз сүрдөдү. Азыр сизден сүрдөп атат, 35 адамдан бол сүйлөп оозунан сөз чыгып калган анда. Ошол жагынан кыйналды. Анан айттым акыры, булар сага эшес эмес, булар сага сендейди көрө берип уже канчасын көрүп бүткөн. Булардын иши ар биринин өзүнүн иши, бирок карап туруш керек булар. Өзүнүн ишин аткарып атат. Сен булар жоктой эле экөөбүз ойноп аткандай эле элестете бер деп буга үйрөтөм. Режиссер келип айтат, тиги келип айтат, оператор келип айтат. Акыры анан секин үйрөнүп кетти. Сиз бирок Эмиль байкенин жанында өзүңүздү эркин алып жүрөсүз. Мисалы, вайндарда көрөбүз го, аябай тамаша көй, тартынбай, сонун тамашаларды мен бар. Айтында чыга эле. Негизи ойлогонбуз биз өзүнчө каарман кылып чыгара алып депчи. Ошондо азыр ошентип мен сизге кечээ жакшы жаздым, айттым да. Экөөбүз болуп үчөөбүз эле неме кылалы деп. Менден кийин бул болгондо өзүңүз менен өзүңүз эле сүйлөшө берет элесиз да. Баймак кандай жакшысыңбы, кандай болдуңуз, жакшы ойнодуңузбу деп чуркап келип, ооба жакшы деп өзүңүз. Эң сонун анан Эмиль байке кино тарткандын түшүгүн айтып берсеңиз, спонсор өзүңүз болгон экенсиз. Каражат аябай кеткен окшойт деп ойлойм. Өзүм продюсер өзүм болдум. Анан буга чейин мен көп эле киного тартылгам. Аябай көп эле кино тартылгам, бирок ал кинодо көбүнчө мен эпизодко. Чынында
мен эпизодко тартылганды өзү жакшы көрөм. Нарагынан эпизодко тартылганды жакшы көрөм. Главный рөлдө тартылган мага бир аз нарагынан өзүмө жакпайт. Эпизоддо жакшы мындай элге Дөпөраз түндүктүк келинде деле ошондой болду. Эпизод койногом да өзү Дөпөраздачы. Дөпөраз болуп ойногондо түндүктүк келинде эпизод койногом. Анан кийин элдер башка режиссерлор көрүп, бул главный роль болуп калыптыр деп, анан мени главный роль кылып жазып коюшкан да. А так мен чынында эпизод койногом. Ада деле. Анан ошондон кийин деле мага эпизод койнойм деп өзүмө ушундай бергем. Көбүнчө эпизоддор койнойм. Анан эпизодко келип ойноп кетесиң. Ойноп кетип эле тыйын тыпырың аласың, болду. Кетесиң, кайра өзүң үйүңө кетип каласың. Бул жакта эмне түйшүгү болуп атат, кандай болуп атат билбейсиң. Сен эми актер болуп барасың. Алардын даже камераларын көтөрбөйсүң да. Болду, өзүң ролуң ойнодуң, чыктың, кетип каласың. Бул өзүмдүн киномдо иштеп атышты. Ар ким өзүнүн ошолорду заказ кылдым. Өзүнүн иши, бирок баягы өзүң киноң болгон үчүн жүрөк чыдап айтканда кетип атып туруп баягын жон кетпейин деп баягын көтөрүшүп өтүп кетесиң. Анан өзүң сценаристсиң, өзүң продюсер болосуң. Жакшы жанында жакын инелерим болуп койгон үчүн бир аз жеңилирээк болду. Досторум болду, кино тарткан досторум бар болду. Алар да жардам берди. Алардын жардамы менен дагы жакшы кичине жеңилирээк болду. Анан кино тарткан түйшүк өзү аябай кыйын да. Баягы Акылбек Өзбеков ким эле? Өзбеков беле? Ошонун ырдаган ыры кино кыйно деген. Мен ошондо билдим. Бага чейин мен ырды көп угат элем да. Кино тартып атканда анан мен кинонун немесин түшүндүм да, маанисин түшүндүм. Ырдын маанисин түшүп, чынында кыйно экен дедим да. Чынында кыйно экен, бирок ошол нерседен утуп өттүм десем болот, утуп жеңдик десек болот. Киного каражат боюнча эми жакшы эле кетти. Кинодо неме жок бизде. Бир нерсени жардырып, машинаны жардырып жүргөн, анан автомат менен атып, анан бирөөнү сүзүп, аякындай жок бизде. Бизде просто локация көп болду. Локация көп болгон үчүн анан актерлор көп болду бизде. Таанымал актерлордун баардыгын чакырдым, почти что баардыгын эле чакырдым десем болот. Ошол актерлордун чакырып жол керек, жол бол, ал жак бул жактарыбызга ошого көбүрөөк кетип калды да. Азыр мен эми түшүнүп калдым, көп эле кинолор мындай бир аз айылдын ичинде эле тартылат экен, айылдын ичинде эле тартып туруп эле бүтүрүп коет экен да. Мен андайды билген эмесмин. Сценарий жазып атканда оюма кандай келсе ошол жерден жаза бергем, бияктан жаза бергем. Ал көрсө антип жазышат экен алар делечи, бирок эми алар профи болуп калган да, профессионал болуп калган. Ал жакка барып тарта турган, кылга турган болсок расход көбүрөөк болуп кетет деп бирек кылып тартып жазып коюшат экен да. Анан эми бул кандай десем, кыялым болчу кино, ушу Дөпөраз тартам деген кыялым болчу. Ошо кыялымды аткарайын деген ойдо эле акчаны аябадым десем болот. Акчаны болушунча киргиздик. Ошол кыял качан пайда болгон? 2013 түндүктүк келинге тартылып, анан ошодон кийин бир 13-14-15 да 2015-жылдары уже менде уже кыял башталды, өзүм тартам. Өзүм кино тартам деп 2017 менде үйдө бир журналга интервью бериптим. Ошо журналда жазылып турат. Эмди 2017 октябрда бериптим да интервьюну. Анан тиги журналга суроо берип атат. 2018 эмне пландарыңыз бар, кандай жаңылыктар болот десе, 2018 буюрса Дөпөраз деген кинону тартам деп жазыптым да, айтыптым да. Ошол жылдан бери мен кыялым экен, тартам деп жүрө бериптим. Акыры ушу 2025 тарттым. Анан сурайын дегем, ошол кино жарыкка чыккандан кийин ошол өзүңүздүн образыңызды экрандан көрүп уялган сезим болгонбу? Уялгансызбы ошол образдан кийин? Түндүктүк келинде. Ооба, уже чыккандан кийин. Ага чейин сиз биринчи киноңуз болуп түштүңүз да ал киногочу, бирок жарыкка чыгып, атаңыз таарынып калган учурда өзүңүз уялып, ушундай учур болгонбу? Болгон. Болгонбу? Мен туура эмес ат менен чыгып алдым деген. Ооба. Бир аз неме болгон. 1-2 күнчө баягы ойлонгом, мындай
элге жакпай калат окшойт, жакпай калды бул образ. Жок, ойнобой эле койбопмун деп. Анын арасында кээ бир жерлерин өзүм деле импровизация кылып өзүм кошком да кинодочу. Кинода кичине берек жерлер чолок болгон жерлерим бар эле, өз сценарий боюнча. Чолок эмес, башкача кылып өзүм деле кошуп, көркөмдөп кылып кошуп койгом кинода тартылып атканда. Анан туйылкы тигини кошпой эле койбопмун, муну кылбай эле койбопмун деп бир эки күн ойлонгом. Анан бир ойлонуп отурсаң, чынында бул образ эми бир аз кыйыныраак да. Жем милициянын, урунун, бандиттин образын ойнош оңой эле да. Аны ойноп кете бересиң, бандитсиң десең бир нерсең уурдап бандит болуп кое бересиң. А бул образ бир аз кыйыныраак. Анан өзүм алдап коем. Бул образды анча-мынчасы ойнай албайт, бул кыйын образ. Наоборот, нормально болду деп өзүм алдап коюп, ошентип жеңип кеттим да. А так жакшы. Азыр өкүнбөйм. Жакшы баардыгы. Эң сонун. Анан кийин Баяман мырзага да суроо бергим келип атат. Анан мынтип айтылган экен да бир маегиңизде, бир күндө 3 тойго жетишем деген. Азырчы, азыр кандай? Канча тойго жетишип каласыз? Канча тойго бир күндө барып каласыз? Тойлорду ырдап каласыз да? Азыр деле ошондой. Ошондойбу? Ырдаталы Эмил байке? Өтө сонун болот. Өтө сонун болот. Өтө сонун болот. Кача сүйлөбөдү, эч нерсе кылбады, ырдаталы, ырдасын. Ооба. Бул чында акча көп табат. Акча көп табат. Бирок Сурадыбы деп. жок, эми айтып атам да, акча көп табат, бирок жөн түрүлө бул немеге барып, кара балтага чабарып чача берет да. Неме? 3-4 тойго чыгат. Акчасы жакшы, тиричилиги жакшы, анан ыры дагы жакшы, голосу дагы жакшы. Ырдап берем Баяман. Суранабыз анда. Ооба. Кайсы ырдап берейин? Боло берет, любой ыр. Эмил байкеге жаккан ырды ырдап бериңиз. Менин жаккан бирлериң барбы? Өз бирлериңди билесиңби? Бирлери Сиздин тамашаларыңызды жакшы эле көтөрөт окшойт Баяман байке. Сарказмыңызды, сиздин какшыктарыңызды. Бул деле жакшы тамашалашат. Бул деле жаман. Уктуп атсаң келип бир подушканын башыңа басып коюп, бир нерсе кылып коюп кетип калат, ар нерсе кылып коет. Болчу Баяман, сөз кабыл алды. Анан Эмил байке, тамашоодо да ойноп калдыңыз го? Ошол тамашоодо эсиңизден кетпеген бир күлкүлүү учур барбы? Барбы? Ооба. Айтып берсеңиз. Кечелерде Сыймык деген иниме айтып берип аттым эле, жолдо келатканыбызда. Аябай образга кирип сөгүнө бергенмин да. Аябай сахнада. Аябай уят сөз менен сөгүнө бергенмин да. Ал тамаша ошонусу менен дагы Өткөн элгечи. Анан мен чын образга кирип кетип туруп, анан баягы ойноп атканда мындай даярданып атабыз деген ойдо эле, өзүчө даярданып аткандай образда эле ойноп туруп, өзүмөн чыгып кетип сөгүнүп. Элдер күлдү, 3000 адам күлдү. Кийин чыктык, Эрмек байке тилин сунуп алып, "Вай, жо, жин делесиң, жиндисиң" дейт. Ошол шуткаң менен сөгүнгөн окшош мындай жакшы болгон үчүн тамашаң өтүп кетти. Эрмек байке даана угулду десем, ооба угулду дейт. Кийин ошол кеткен экранга делечи. Ошол жерин кырккандагы эмес да. Эгерде кыркканда тамаша бөлөкчө болуп калмак да. Ошол боюнча эле кетип калыптыр да. Кийин балдар айтты. Эң уят болгон учуруңуз? Эң уят болгон учурлар көп эле. Баягы тамашанын тамаша чыксаң микрофонуң иштебей калат, же тамашаң өтпөй калат. Ушундай уяттар көп эле болгон. Уят көп эле болгон го. Мисалы, сиз даярданып бир тамашагачы, анан сахнага чыкканда өтпөй калган учурда, элден реакция жок болуп калган учурда кандай кыласыз? Жок болгондо эми анда уже башка эле жок да. Кийинки шутканы ойнош керек, кийинки тамашаны ойнош керек. Киришиң керек да, уже айла жок, киришиң керек туура келет. Анан кээ бирде унчукпай кирип кетип каласың, бетиң жерге салган боюнча. Кээ бирде импровизация кылып сүйлөп койсоң болот. Ошон ситуациядан чыгып кеттик. Даяр экен. Даяр, Эмил байке колдоп турса. Не жөндө, ким жөндө айтып деп ырдайсыңбы же жөн ырдай бересиңби? Жөн ырдайм.
Айпер Кулбаева эжебиздин Арзу деген ыргыда берейин, Эле болуп кетти азыр. Күздө күтүп жазда келген сезимди, күйүт бизге үмүт болуп сезилди. Бул турмуштан сызды эле өксүгөн. Жал орутпа жайнап турган көзүңдү. Жал орутпа жайнап турган көзүңдү. Кездешкенче нур чачышып жүздөрдөн. Күз да келди, гүл саргайды биз көргөн. Сен сырыңды, мен чынымды айткыча. Өмүр өтүп барат, байбы бир келген. Өмүр өтүп барат, байбы бир келген. Бүтелеп күлөмүн, жок айнен күлөм. Баракелди. Сонун үнүңүзгө береке. Негизи эле бул талант сизге кайсыл жактан келген? Канча жашыңыздан баштап ырдайсыз? Ырдаган талант бул туаса талант дейм. Апаман өткөн. Апам ырдачу экен. Мектепте окуп жүргөн убагымда деле ошо 4-класста, 5-класста ошо мектепке концерттер келсе ырдап, алдыга чыгып, Сармердендерге чыгып жүрөт элем. Анан ошол айылда көп эле айтып жиберет. Сен апаң ырдайт эле, себеби менин апам 3 жашымда өтүп кеткен. Өзүм 3 жашымда өтүп кеткен. Апамды көрбөй калгам, билбейм, элестете албайм дагы. Анан ошо айылдагылар айтып берет, ушу сен апаң отуруштарда ырдайт эле, жакшы ырдайт эле. Анан сен ырдагандарың дагы ошол апаңан өткөн деп. Кичинекей менен эле бар бул. Менин аты жөнүм ушул Каймат Сатыбалдыгы, 1997 жылы. Чалы Ат областына караштуу Аксы район Кызылжар айылына. Ошол айылда окуп, 9-класска чейин окугам. 9-класстан чыгып, анан Жабык Абадта Жабыкта окуп, бүтпөй калгам. Айналып кеткен. Анан 2019 Ошко келдим, Ошко келип, Нерзал атындагы музыкальный училищега тапшырдым. Училищега тапшырып, ал жерде да бир себептер болуп бүтпөй калды. Бияк менен тааныштым, 2020 тааныштым. Машинадан 21-ден баштап. Машинадан комуздап келейин, комуз чечип бересиң бир. Сен комуздап беришти. Бул немелер да жакшы тиретет ушу. Комуздагы. Комуз, ушундай ооз комуз, баягындай эмне? Флейтерин билем, флейтерин да. Ошо Незалда духовой оркестрде окугум. Үйлөм аспаптар боюнча. Үйлөй турган эмне болсо ошону кыла берет. Любой тешкиде. Тешкөр деген эме бар. Звук чыкса болду дейт. Алып келип эле коебуз десең. Ушундай да көрдүңбү, бир көнүш албай турган бир көнүш кетсе бошонуп кетет да. Бошонуп ачылып эмес, бошонуп кетет. Тердеп кетиптир байкуш. Салфетка бар, тиги жакта салфетка алып берип коесузбу? Анан Эмил байке, негизи сизде актерлук диплом жок. Буюрса 2 жыл калды. 2 жылда бүтөм буюрса. Негизи окуган эмессиз. Жок, окуган эмесмин.
Сизде да жок. Андан не келип алды? Анда деген Андан не келип алды? Андан не кино тартып алды? Негизи дипломдуу актер менен диплому жок актердун айырмачылыгы кинодо билинеби? Сөзсүз билинет. Мен өзүмдү чынында актермун деп элестетпейм. Мунун жөн эле талант деп коем. Бирок актерду 5 жыл окуп, актерскийди бүткөн адам менен мен эч качан өзүмдү салыштыра албайм. По-любому утулам. Кандай болсо деле ал сабак алган да. Сабак алган, билим алган, көп меми деген актерлордон сабак алган да. Ошон үчүн алар бир немерак, алдыракта деп ойлойм, күчтүүрөөк деп ойлойм. Эмнеси менен айырмаланып калат? Ойногону мененби? Ойногону менен аларды алардын диплому бар, менде диплом жок, ошол эле. Айырмаланып. Неме стрелдин үстүндө турбасын. Не өртасың, кой уят мен жерде бумага чурса элестеп. Тартылып атат го. Жок, по-любому. Террористтер. Арчыбайм, мен тердеген жокмун. Мен тешик. Мен тешик-пешикте отам сага окшоп. Тешик бар экен го, биле бербейсиң. Адам бираз өксөр. Любой тешик көрсөм үйлөйм дейт. Диплом жок, диплому ошол эле го дейм. Аларда диплом бар, менде диплом Бирок мондай болот да, туаса таланттуулар болот. Диплому жок болсо деле туаса таланттуу. Эми мен бул ошоп үйлөй албайм. Бирок менде туасабы деп ойлойм. Бирок кичинекейимде мен деле көп немеге чыкчумун. КВНдерге чыгат элем мектепте. Анан шайыр жүрөт элем, шоу кылем. Мисалы бирок баягындай жери деле бар да. Диплому бар, диплому жок деп атпайсызбы? Мен эми баягы самоучка деп коебу, орусчачы самоучка деп коет го. Үйрөнчүк. Бирөөнү көрүп эле, телевизордон, ютубтан көрүп, баягыдан көрүп, бирөөнү турап, одан идея алып, мында кылып, ушуну самоучка деп коет го. Ушундай, туура эле айтабы? Ооба, туура. Ошол дагы бул бираз жакшы немерак деп ойлойм да. Себеби мен баягы үйрөнүп мылтык аткан, мен хоббим мылтык атылам да, атам да хоббим. Батам да дедим го. Не деп аттым бая, немеде? Не голос түшүрүп аттым. Ошондой болуп кетти го. Кайра баштанбы? Ошол жерден баштай беребиз, мен хоббим деген жерден. Мен хоббим мылтык атам да. Бул тешикке атса мен. Çok sarıvallı. Hobini aytып эле коюнчу. Азыр хоббини айтсам эле мына немесин эстеп көтөрөм да азыр. Токтоп бар эле. Ооба. Менин хоббим. Яман. Болдучу. Кийинки суроону бере берейинби? Сиздин кийинки суроо бере берейинби? Сиз Байма мырза кандай тешикти айттыңыз десең? кийинки суроом бардыгы билет, сиздин бизнесиңиз бар. Йома бургер. Андан тышкары дагы бизнестерим бар деп айткан экенсиз. Ал бирок сыр боюнча калыптыр. И ошону айтабыз да азыр эфирде. Жок, алды. Снос болуп кетти дейт. Бул бизнестер барды снос болуп кетти дейт. Жинде. Неме? Эми ал бизнестер деген жаман бизнес эмес, эми просто аларды эми айтыштын деле кереги жок, мындай эле кыска нуска эле аны көп кыска эле мындай эле бизнес таможнядан бир нерсе алып өтөм десең, тамаша.
Сен айт тешикти айт. Башка айт. Суроодон аттап өтүп кеттик го. Жок, ошо суроону айтпаймынбы? Жаман деле бизнес эмес деп койсуз да. Жок, мен ал бизнестердин кандай деп айтсам, кафени мен реклама кылып жүрүп, тамак аш, Йома бургер. Йома бургер деп. Эми ал бизнестерди реклама кылбай турган эле бизнес да, баягы машина менен айдаган, бир жерден КамАЗ менен бир нерсе ташыган, ошого эле нерселер, эми аларды реклама кыла албайсың да. Ошон үчүн андай бизнестерди, кичинекей аяк-бак бизнестерди айтпайм деп деле коем. Вот ошондой айтып берем. Йома бургерди ачып атканда карызга акча алып, ошол учурда жубайыңыз менен ачкан экенсиз. Суммасын эстей албай турам азыр, 17 000 болсо керек. 17 000 сом менен сиз айтып каласыз го, мен рисковать эткен жакшы көрөм жашоодо депчи. Мен азыр чында могул менен отурганымда эле рисковать этип отурам, азыр чында эле көрдүң да, рисковать этип туруп не болду, жайлады го азыр. Мен азыр көп эле нерседен рисковать этем. Рисковать эткен бирок чында жакшы көрөм. Рисковать этиш керек. Кафени ачканда 2018 ачканбыз, келинчегим экөөбүз. Ошондо арендага алып алганбыз, уже сүйлөшүп, договор кылып алганбыз. Эми помещение бар, бирок ичине буюм алыш керек да. Ага каякта 17 000 сомго даже мондай гүлдү карматпайт го. Үйгө келип, кыйын болуп келип, канча акча бар экен десем, 17 000 сом. Болду, ачабыз дедим. Анан эртеси күнү карыз алып, карыз дегенде баягындай карыз эмес, берип тур, мен сага 2 000 сом кошуп берем, анан тигиндей эмес. Карыз деле эмес, берип турмун. Кайра Мен сага кайра берем. Кайсыл убакта берем, берем. Деп ушундай эле тааныш билиштерден, достордон алып эле, тигиден будан, аяк бияктан алып туруп эле ушинтип ачып, анан кайра эле сразу эле берип койгонбуз да. Ошентип рисковать этип, бул рискке кирет го дейм, менин оюмча. Бизнес баштоодогу эң негизги 2 нерсе. Сиз айтып калыпсыз да, мен реклама кылгандан башка көп нерсени билбейм депчи. Туура эле. Мен чында мен көбүнчө кафеге келет, кафеге бирөөлөр келип бир идеялар менен, жакшы бир неме сунуштар менен келсе, ошолор менен сүйлөшүп отурам. Сүйлөшүп келип карайм, жакса сүйлөшөм, эми мындай туура келген болсо, туура келген эмес болсо, жок, бага туура келбей калат экен деп. Анан реклама жагын карайм, болду. Калган жагын карабайм. Себеби көбүнчө көп жерлерге кетип калам. Россияга кетип калам, тияка кетип калам, Бишкекте көп жүрүп калам. Ошон үчүн келинчегим көбүнчө карайт. Реклама кыласыз, акча аласыз, болду. Акчаны 2018ден бери эле ала элекмин, акча чын ачык. Демек, бюджетте жакшы эле акча бар экен да. Реклама кылып. Секин кирип келди да. Кандай анан? Айтпайсызбы? Акчанын баардыгы киного кирип кетти го. Азыр канча филиалыңыз бар? Муну айткан сайын ошо айтып берейин деп атам. Секинден сноско кетти деп айтты. Бирөө кетти сностон. Азыр 4 калды. 4 кафем бар. Бирөө сноско кетип калды өткөндө. Канча бир 2 жыл мурун, 3 жыл мурун 7 болчу. 7 болчу. Бирөө Бишкекте эле, Бишкектеги карантинден кийин жаап койгонмун. Анан кийин Жалал Абадтагымды саттым, даяр бизнес кылып, готовый бизнес кылып саткам. Готовый бизнес кылып саткандан кийин 1 жылдан кийин ал жерде снос болуп кетти. Анан кийин кече жакында дагы бир кафем снос болуп кетти. Эми мен өзүмдүн собственный жерим эмес да, мен арендатормун, арендага отурам. Ошон үчүн эми эчтеке кыла албайт экенсиң, закон мыйзамга баш ийиш керек экен, ошо. Снос деди, снос болуп чыгып кеттик. Эми буйруганы. Бизнестеги фишкалар менен бөлүшкөн жоксуз го, эң негизгиси. Мен сизди тааныштырып атканда бизнесмен дегенди кошуп койсом болмок экен, Бизнесмен дегенде эми кандай десем, кантип айтыш керек? Тамаша иретинде айтып берейин. Орусча битинаны не дейт, сыймык ор. Тамаша, андай эмес. Бизнесте мен ойлойм,
менин жеке оюм бизнесте ошол. Бизнес эми көбү бизнес ачкысы келет да, көбү эле бизнес ачкысы келет да. Эми өтө кыйын болбойн. Мен эми баштап аткан бизнестердин, эми баштап аткан адамдардын эле катарына эле кирем. Бизнесте менин оюмча, жеке өзүмдүн оюм боюнча, бизнес ачкың келе атса, ошону до конца жетишке барыш керек, ачыш керек, рисковать этип көрүш керек, ачып көрүш керек. Анан ишиң жакшы болобу, жаман болобу, жакшы болуп кетсе дагы ачасың, жүрө бересиң да эми. Ача албай банкрот болуп кетсең, зато ошол нерсени аткардым, бизнес ошону ачтым деп немеңде списогуңда жазылып калат да. Эмиль Байкенин чехолдагы реклама экен. Көргөзүп койсоңуз болот. Бул качан жасалган? Бул мына ушундай Йома бургер деп. Йома бургер деп, мощный бургер деп. Өзүмдүн сүрөтүм. Байман Байкеге да тактап койбойт белесиз. Пешенесине. Ошол. Кыргызча. Телефон менен сүйлөшкөндө да аркасында реклама турат да. Йома бургер деп. Көп эле жерде Йома бургер, машинамда деле Йома бургер, өзүмдө деле. Азыр машинаңызда дөпарас артында дөпарас деп жазылып турат артында. Эң сонун. Анан кийин сиздин 2 балаңыз бар. Алар спорт жакка жакыныраак. Негизи азыр кичинекей, бирок алар талантын байкайсызбы? Байкайм, аябай сүйүнөсүң да. Мына кече жакында кино тартып аттык беле. Кино тартып атканда Азия боюнча чемпион болушту. Эми өздөрүнүн рахмат, өздөрүнүн эми кичинекей 2014, 2000 канча эле? 14 менен берки канча болот да? Ошондо 16. 16-жылкы өзүнүн вес боюнча, салмагы боюнча чемпион болду. Беркинчи өзүнүн вес боюнча чемпион болду. Кино тартып атканда аябай сүйүнүп эткенсиң бияктан. Биринчи местага чыгып алып, медальдарды алып, кубокторду алып, дипломдорду алып баягындай болуп атса, анан видеолорун көргөндө аябай сүйүнүп, көзүңө жаш алат экенсиң да. Экөөнү мен ошо көбүнчө спортко берем. Таэквондого берем, футболго берем. Андан сырткары окууларына берем, окуудан сырткары дагы окууга кылып, аракет кылып, окуткан аракет кылып көрөм. Окуса окуйт, окубаса спортко барат, ушундай. Негизи кийин актер болуп калам десе, же негизи өзүңүз эле ошол тармакка чоңойгондо басым жасап, ошондой оюңузда барбы? Менин оюмча жеке чоң баламды актер кылам деп ойлойм. Актер кылам же спорт менен актерго берем да, экөөнүн бирөөсү. Демек азыртадан таланты бар. Таланты бар азыр. Харизмасы бар. Таланты бар. Кече эле бул үйдө отурганда муну жайлаган да, чай ичип отурганда. Чай иче болсо телевизорду өчүрүп койгон. Телевизор бул үйгө келип калды бул, анан үйгө келип үйдө чай ичип отсак, биз баардыгыбыз чай ичип атабыз да. Чай ичип отсак эле бул болсо телевизорду көрүп, телевизор көрбөгөндөчү. Антип неме кылып атат эле, акыры бир чоң балам байкап калыптыр. Деп карап туруп, Байман ака десе, тамагыңыз жаңасы телевизорду өчүрүп койду. Десе жыгылып калыптыр, күлөр, өчүрүп койгон жеди да. Идеалдуу ата-эне деген кандай болот сиз үчүн? Балдарга тамаша иретинде тарбия берем депсиз. Ооба. Тарбия деген өзү эмне? Тарбия деп мына мен мону деле тарбия кылып атпаймынбы? Ушундай, ушул деле тарбия болот го дейм мындай. Азыр жок. Мен азыр сен жаныңда тарбиялап алып жүрүп атпаймынбы? Жок, ал тарбия менен үйдөн тарбиясы башка да. Мен ошо мен көбүнчө ошо балдарга ушул үйдө көп болбойм. Ачык элечи, анан сагынып калышат. Мына кече деле Ошко барып, кече мурда келдик. Ошто бир жума болдум. Бир жума тез эле өтүп кетти. Балда анда да Ошко барып алып, күндө кечинде үйгө барып аттым, иштерди бүтүрүп. Анан 1-2 күнчө эле жанында жүрдүм. Анан алар сыртта ойноп атканда мен кетип калдым. Анан кечинде чалып алып, сиз Бишкекке кетип калдыңыз дейт. Ооба десем, ой, елки дейт. Ошол сыяктуу көбүнчө мен сыртта болуп калам. Ошон үчүн балдарга тарбия бергени аракет кылам.
бирок эми жашоо тиричилик кылыш керек болуп калат. Ошон үчүн барганымда жакшы тарбия берген аракет кылып калам. Бирок эми анча деле неме болбойт. Шок деле эмес. Айтканды аткарышат. Бала сырттагы коомго кошулганда өзгөрүп кетет дейт. Ошол үчүнбү? Коом таасир берет. Ошо так эле ошондой да. Достордун эң негизгиси айланы чөйрөсүнөн зависит этет да бүт нерсе. Жаман балдар менен эми азыркы эми жаш балдар алар. Кийин чоңойгондо да бир-эки уже мына башталды, азыр башталды десем болот, чоң баламдыкы. 1-2 жылдан кийин башталат уже. Не деп коет эле орусча переходный возраст деп коет. Уже ошондой малга келе баштады. Вот ошол нерсеси мен ойлойм. Ал нерсеге жете элек менен ошол нерсени көргөн ата-энелер билет да. Бирок ошол нерсеге даяр туруш керек го деп ойлойм. Даяр туруш керек. Ошол нерсесин переходный возраст болуп аткан малда жакшыраак карап коюш керек го дейм менин оюмча. Мен сонун андан кийин бул негизи идеалдуу ата-эне дегенге жооп берген жоксуз. Идеалдуу ата-эне кандай болуш керек? Идеалдуу деген өзү эмне өзү? Кемчиликсиз. Кемчиликсиз? Ооба, бардык жагынан тарбия бере алган, бардык жактан камсыз кыла алган баласын. Ошол кемчиликсиз ата-энемин деп эсептей аласызбы өзүңүздү? Жок, эсептей албайм. Жана айттым го, айткандай эле Көңүл бөлө албай калган учурлар да болот. Көп болот. Кээ бирде баягы кандай десем, мектепте бир урушуп кетип балдар, жаш балдар бири менен урушат дейм. Урушуп кетип өзүм менен эле тең баласы, өзүм менен эле тең, бирок башка мектеп класста окуган бала экен. Аны менен урушуп кетип анын бетине тегип койгонбу же эмне? Эми жаш бала бүлүп баардык эле эркек урушуп чоңойгон го. Мен деле урушуп чоңойгом. Сен урушкансың. Анан ошентип тегип койгон экен. Тегип койсо ал бала ыйлап кетип, ыйлап барып мектебине кирип телефондон звонок кылып атасына айтып коет. Анан атасы да кичине нервный немерак экен. Мен башка жерде болуп калам, Ошто эмес, башка Бишкекте болуп калам. Анан ошол күнү ата-энеси келип, атасы келип, камерадан кийин көрсөтпөйбү. Камерадан карасам, баягы жерден баласын алып, менин балам уруп атат да. Эми урду деген момент эмес, башына башка чабып, неме болуп. Вот ошол маалда, эгерде мен Ошто болуп калганда, ошо угулат эле да. Ошондой маалда поддержка күтүп калат да, балачы. Беркин атасы келип, ошентип атса, мен азыр мэрде менин атам турганда деп, по-любому ошондой болот да. Анан ошондой жерлерде аябай ичим ачышып кетет. Бирок бая айткандай эле айла жок, тиричилик, иш дегендей. Ар жерде болуп каласың. Ошондой маалдарда ошондой болуп калат. Ошол жер эле болбосо, ата калган жерлери идеалдуу элемин го деп ойлойм. Качан үйлөнөйүн деп атасыз? Качан негизи үйлөнүү планда? Качан үйлөнөйүн деп атасың дейт. Кулак укпай калдым да. Түшүнбөй калдым. Билбейм, Кудай буйруган. Эмил байке кыздар менен тааныштырып койгон учур болобу? Менби? Мына ушу тааныштырат да. Сизди? Мени. Ака мына кыз кандай экен? Айтсаң эми, кечеки кызды айт, таанышканыңы. То есть Жок, аны айтпайм. Не жөнүндө да? Суроо айтла. Кыздар менен Эмил байке тааныштырабы же сиз Эмил байкени кыздар менен тааныштырасызбы? Мен өзүм эле таанышам. Эмил байке тааныштырбайт, бирок алып келип берет. Ай, алып келип. Тааныштырбайт, бирок мындай кандай десем, азырынча эми
коюп тур дейт да. Кыздар менен сүйлөшпөй. Ким? Эмил Байкееби? Үйлөнүүнү мен токтоттур. Кичине туруп ал деген сыяктуучу. Алдыга койгон пландарыңыз? Алдыга койгон пландарыңыз кандай пландар бар алдыдан? Мисалы дагы киного тартылсам, же ыр жаздырсам деген сыяктуу. Эми алдыга койгон пландар бар. Эң биринчи план ушу кино жакшы чыкса. Кино өмүр узун кинолордон болсо. Дагы жаңы жаздырып, башка кинолор болсо кинолорго катышып дегендей. Эң сон Эмил Байке бул азыркы учурда шаарда элесиздер бул жакта. Бишкекте элес. Эмне менен элексиздер? Азыр Кино толук монтаж болуп бүттү. монтаж болуп бүттү. Анан азыр кээ бирки жерлерин мындай Азыр кино менен элексиздер. кино менен элекпиз. Ооба, кино менен азыр данный момент азыр Бишкекте реклама жагында чуркап жүрөбүз. Кыргызстан башка жерлеринде почти рекламаларыбыз кетип жатат. Эми целый Кыргызстанда эле кетип жатат. Интернет, соц тармактарда кетип жатат. Бишкекке жакшы мындай шаардын өзүнө рекламанын артынан чуркап жүрөбүз. Кинобузда дагы бир эки үндөрүбүз калып кеткенде. Баягы кээ бирде запись болбой калган үндөр болуп калыптыр, кичине жери аягында. Bunun sözü var, menin sözüm var. Анан дагы кино тартып бүткөндөн дагы бир идеяга кошулуп кетип, аны тартыш керек болуп калып, аны бүгүн эртең тартабыз. Ошентип эле ошонун артынан жүрөбүз, буюрса. Азыр буярда элебиз, даярданып алып, анан буюрса 2 сентябрь Ошто закрытый показ жабып көрсөтүү кылып, анан 3 сентябрь Бишкекте жабып көрсөтүү кылабыз. Обязательно сиздерге чакыруу жөнөтүрөбүз. Эптеп таап алдык чыпчыктардан. Буюрса барабыз. Жөнөтүрөбүз, сөзсүз обязательно. Өзүңүз кандай сезимде болот атасыз? Кинону көрдүңүз. Элге мен оюмча эми 5 жылдык мээнет бул жемиштүү болот деп ойлойм да. Көп жылдан кийин өзүңүз кандай ойлоп атасыз? Бул кече мурда күндө айтып аттык эле. Өткөндөн бери айтып атам өзү. Сценарий өзүбүздүкү. Өзүм сценарий. Өзүңүз жазгансыз. Сценарий даярданганда кинонун ичинде момда кылыш керек деп аякта да жүрөсүң, монтажда отурасың. Монтаж болуп атканда айда эле жылдырып, кайра аркага жылдырып көрөт, аны көрө бересиң. Ошентип берип кинонун мага чынын айтканда кызыгы кетип калды да. Азырчы кызыгы кетип калып, ага чейин сценарий жазып атканда ошол кино тартылып атканда, ошол тамашаны ойноп атканда күлүп атканбыз да, деп күлүп, кайра күлүп, ойноп, тартылып. Азыр ошол күлүп аткан, ошол тамашалар азыр мага ошчун кызыксыз болуп калды. Анткени сиз көрө берип, уже күлбөй калсаңыз, мен билип, уже азыр эмне болот, кандай болот экенин билем да. Азыр ошол нерселер кызыксыз аябай баякында болуп атат. Сыртка чыгып алып туруп ойлоном да, ой элки. Бул элге өтөбү, өтпөй калабы деп мынтип ойлонуп турсаң, балдар келет да, сиз айткандай, бул ака сиз муну башынан, тамырынан баштап эле билесиз да сиз. Ошон үчүн кызыксыз болуп калды. Режиссер айтат, сен ушундай кылып. Ошол сыяктуу эле, бирок эми целым келгенде мындай ойлонуп карасаң, сценарийдин башынан аягына чейин бир жакшы немелер бар да. Учурлар. Анан биздин кинобузда баякындай нерселерди жок кылганбыз. Жок кылдык да. Мисалы бир адам камера монтуп тартып тургандан кийин анын сөзүн бүтсө, бир актер сөзүн бүтсө, анан буяктан камера тартып туруп, мындай кылып камера өйдөгө жылдырып, асман тартып, чымчыктар тартып, убакыт өткөзүп коет го. Мындай кичине бир 1 секунд, бир 5-6 секунд чымчыктар менен анан мынтип. Бизде андай жок да. Бирөө чай ичип атса, мисалы, орустарда көбүнчө ошондой сериалдарында көп. Чай ичип туруп коюп койсо баягы чайды немени, чайнекти тартып коюп, анан кийинки кадрга өткөзөт го. Андай жок бизде. Мен экөөбүз ойнодук, экөөбүздүн тартып бүткөндөн кийинки кадрга сразу өтөт да. Адамды зериктирбей тургандай, кичине более американский стилде тарттык десем болот кинону. Бул кинодон кийин дагы кандай кино жарык көрөт? Бул кинонун азыр сценарийдин
скелет деп коет го, скелетин түзүп койгонбуз. Бул кино прокатка чыгып берсин буюрса, чыгар менен буюрса кино элге жакшы өтүп берсе, буюрса экинчи сериясы тартылат бул кинонун. Операсынын экинчи сериясы бар. Демек, бул кинодон кийин экинчи сериясы чыгат. Чыгат, обязательно чыгат. Сценарий жазылып даяр. Даяр эмес, мындай эми кандай эмне болуш керектиги, эмне болуш керек ушулар жазылган. Үчүнчүсүчү. Эми муну тартып берели, анан көрөбүз да. Могул чыга берсинчи. Сериал болуп кетчү эле. Неме Форсаж 10 дегендей. Операсы 10 каякта десе Таиландда жүрөт деп кой. Эң сонун. Анан кийин негизи сиздер менен маектешкен абдан кызыктуу маек болду мен үчүн. Кино тармагында, тамашоо тармагында, сиз жөнүндө, үй бүлөңүз жөнүндө, Баяман Байкенин чыгармачылыгы жөнүндө ырдатып дагы жетиштик биз, күлүп дагы. Убакыт соңуна жетип калыптыр. Ооба. Чоң рахмат келип алтындай убактыңыздарды бөлүп бергениңиздер Эч нерсе эмес. Вот жакында эле киноңуздар жарыкка көрөйүн деп турат, мына деп аябай жемиштүү кинолордон болсун буюрса. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат, силерге дагы рахмат. Тынч болуңуздар. Буюрса ошо жабык көрсөтүүгө чакырабыз, билет таштап кетебиз. Ал эми көрөрмандар аман болуңуздар, тынч болуңуздар, оорубаңыздар.